Азыр Ташиев саясий майыпка айланды да. Мурун колуңду сындырам, тилиңди жулуп алам, башка дагы сөздөрдү айтчу эмес беле. Колуңду кезебегин, колуң сындырып коем. Колуңду сындырып коем. Азыр мына Ташиев ушул сөздөрдү азыр айта албайт. Азыр саясий майыпка айланды. Биз ошон үчүн кечээден баштап, эми бул саясий майып болуп калды деп биз жооп берип аткан жокпуз. Биз өзүбүздүн бизди кыпчып кеткен үчүн, бизди мисал кылып аткан үчүн бизди өзүңө теңебе деп атабыз да. Азыр Ташиев мурун баатыр болуп атса, азыр жалгыз калды. Азыр жанында командасынын бирөө да жок. Жан тарткан эч ким жок. Жан тарта албайт. Азыр мисалы сиз деле кайрылып атпайсызбы? Эгер Ташиевди колдогон командада бирөө болсо, келсин, баягы майыг алганга даярмын, өз пикирин айтсын. Ачык айта албайт. Ачык келип интервью бериш мүмкүн, бирок баягы айлантыш мүмкүн. Урматтуу президентибиз деп баягы Ташиев деле урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен деп эки сөздүн бирин эле айтып жүрчү эмес беле. Аягы мына даярдык, бийликти алууга даярдык экени ачык билинип калды. Мен айтканым биринчи жолу чыгып кеткенин сурап атам да. Жана бүт баары даяр болуп, анан бул чыгып кеткенден кийин сыртта жүргөндө президент буну эмеден креслодон алып койбодубу? Мен мынтип ойлойм, ага чейин бул мен угушумча ага чейин айтылган буга кетесиң деп. Баягы өлбөс Кощейдин баягы жаны эме дейт эмеспи? Баягы сандыктын ичиндеги жумуртканын ичиндеги ийненин учунда дейт эмеспи? А Ташиевдин жаны Садыр Жапаровдун ручкасынын учунда болчу. Бул билген, уккан, экөө сүйлөшкөн угушумча. Анан сыртка чыгып кеткен, ооруп атканын байланыштуу. Мунун жүрөгү ооруйт деп айтат эмеспизби? Жүрөгүн арылатыш үчүн дагы сыртка барып дагы анча-мынча саясатчыларга жол күйгендигинде маалыматтар бар. Анан баягы өздүк курам менен дагы коштоша албай калдым дегени, ошо кабинетиндеги анча-мынча кагаз-кугастарын, акча-макчаларын ала албай калганы да. Эми президент деле Ташиевден корккон үчүн сыртка чыгарып туруп анан кызматтан алды деп ойлобойм. Анткени ручканын учу болчу Ташиевди кызматтан алуу. Болгону баягы адамгерчилик, достукту гана кичине бир сыйлады окшойт да. Элине дейт деген сыяктуу эле нерсени сыйлады окшойт. А болбосо Ташиевдин былыгы ага чейин билинип калган экен, материалдар, справкалар аябай көп келген экен президентке. Президентке биринчи айтканда президент баягы эми досум анчалык барбайт деп ишенбечүлүк кылса керек. Андан кийин баягы баардык нерсе далилденгенден кийин эми Ташиев деле билесиз да, Баткен окуясы башталганда деле ушу Германияга кетип калбады беле. Туулгаңды тоскон, бирок ооруп атам деп койгон, бирок туулгаңды тоскондо кетип калбады беле. Анан биз митинг кылып, ызы кылып, акция кылгандан кийин анан келбеди беле. Бирок ага чейин УКМК кызматкери, улуттук коопсуздук карап аткан, улуттук коопсуздук жетектеген киши ошол коогалаң, ошол окуя, ошол кырсыктар болоорун алдын ала билгенден кийин эмнеге кетет мисалы? Бул оор учурда дайыма ошондо чыгып кеткен бир өзүнүн өнөкөт оорусу бар болчу. Балким жүрөгү ооруду, неси, бул окуядан качып кеткенге, өзүн ала качып кеткенге ушундайга бир жакыныраак киши экен. Кетип калгандайын айтып аткандык эмес, негизи эми азыр айтчу учур болуп атат да. Садыр Жапаров жалгыз калды. Мына ушул айланасындагылар Садыр Жапаровдун үстүнөн кара булут айланса коргойт дейсизби? Мен уверен айта алам, коргобойт алар. Ошол эле азыр Ташиевди жамандап аткандар Садыр Жапаровду да жамандашат. Ушундай жаман сөздөр менен. Ошондо буга чейинки президенттердин, адыркы президенттин окшош каталары кезинде бир болгон командасын ошо бийликке келгенде мындайча айтканда чачырап кетет экен, өзү жалгыз калат экен, ошентип өзү да жок болот экен дегенди түшүндүм. Ошондо эки лидерден биз ушул учурдагы мисалы үчүн Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун ички жеке балким эл билбеген амбициялары ошого негиз болдубу же мындай сырткы күчтөр дагы иштеп коюшту мындай акыр? Камчыбек Ташиевди кимиси болбосун каалаган тепкилеп атат, аябай жаман сөздөр менен. Мен эми булар бийликке келгенде булар мени сатып кетишти. Өкө тең. Биринчи алар бийликке жетишкенден кийин баягы ошто барып мен сүйлөп, аябай катуу ооруп калып, сатурациям түшүп, алайга, анан мен кийин ноокатка бара албай калдым. Аны башкача айтышыптыр да. Мына сизди сатып кетти тиги бу деп Садыр Жапаровго. Вообще душманды алыстан күтпөш керек. Душман дайым жаныңда, ошону менен бирге душман көпчүлүгү жердештерден чыгып калат да. Анан ошентип президентский тактыга отургандан кийин эле Садыр Жапаров мени мындай айтканда сатып кетти. Камчыбек Ташиев да сатты. Бир эле эмес, эки жолу. Мына сиз мандат боюнча айтып атасыз, эл мага мандатын берди. Мен аларга ыраазымын. Менде акча жок. Бир тыйын бербей, жөө жүрүп, баягы мозоль болуп кетип деп айтпадымы бутум? Чын деле ошондой болуп. Анан ошончо берген элдин добушун Шайназаров өзү эле жокко чыгара албайт.
бул жерде күч органдары, ошону менен бирге Камчыбек Ташиев дагы, Садыр Жапаров дагы 3 жолу, по-моему, мен кайрылуу жасадым, документально бүт бары фальсификация болгонун, мага чын деле элдин добушун алар алып койгонун мен мындай айтканда тастыктап бере алдым да. Бирок өкө тең жооп берген жок. Мен айтайын деген сөзүм, Садыр Жапаров да Камчыбек Ташиев да мени бир эле жолу сатышкан жок. Алар мени 2 жолу сатышты. Ошончо мен азыр же бирөөсүнө же тигинисине тарта албайм. И алардын кийинки бийликке келгендеги жасаган иштерин сиздерде эле мен СМИден көрүп атам, арасында болгон жокмун. Ошону сураганга уруксат этиңиз. Сиз айттыңыз, кезинде колуна кол, бутуна бут болуп, ошо партиялаш болуп жүргөндө көп мындай бир колдоолорду көрсөткөн экенсиз. Ушундай бир. Бирок сиз айтып атасыз, Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев мени бир эле эмес 2 жолу сатышты депчи. Эми азыр сизди ушуну түшүнөрөм. Бирок ошого карабастан, албетте бул ызаны пайда кылат. Ушу эмнеге ушундай? Мен буга жакшылык эле кылдым эле го буларга кезинде. Адамгерчилик кылдым эле го. Бирок сатып кеткени кандай деп ызаны пайда кылат. Бирок ошентсе дагы ушул эки дос режиминде, эки дос системасында ийгиликтер болдубу, жакшы нерселер болдубу? Жана кемчиликтери, ошону кошо калыса айтып кетсеңиз. Аны азыр могу сөзүм бүтүп койгондон кийин айтайын. Сиз айтып атпайсызбы, ким алып келди Садыр Жапаровду бийликке деп атасыз. Ушул суроого жооп бериптир, анан бул суроого өтөйүн. Бийликке албетте ошол 5-чакырылыштагы абийири таза депутаттар, абийири менен эсептешкен депутаттар биз Садыр Жапаровдун атын өчүрбөй турдук. Мен айтып атпаймынбы, азыр менде видеолор аябай көп экен. Эртең менен 9-да баштайт экенмин жумушту. 9:30 чогулуп, антип мынтип. 3-чү микрофонум бар эле. Ушул Садыр Жапаровдордон баштап, кечинде дагы Садыр Жапаровдор менен бүтөт экенмин. Колуман келишинче жалгыз калып калсам дагы, бир жолу Азимбек Бекназаровдун айткан сөзү бар. Садыр инем, эсиңен чыкпасын. Сенин жаныңда 2 киши калган түрмөдө жатканыңда. Бул Жылдызхан Жолдошова менен Шарабидин адвокатың деп. Ал дагы адвокат болгон да, Азимбек Бекназаров агай. Ошон үчүн айтайын дегеним, мына биз, мен Жылдызхан Жолдошова, Исмаил Саков, теге Бөдөш Аманбаева, Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдырахманов, раматылык, ошол эле Ахматбек Келдибеков камал элек болчу андачы. Даже Ахматбек Келдибековду Атамбаев чакырды чайга. Аябай чоң кымбат баалуу белектерди биз жака өт деп Ахматбек Келдибеков барбай койду. Мен 2 досум сатпайм деп. Бул да чындык, буну да айтып коеюн. Ошону менен дагы башка инсандар өзүнүн мнениясы барлар биз айтып турдук. Кийин 17-жылы камалганда мекенчилдер пайда болду. Албетте Садыр Жапаров дагы Facebook аркылуу аябай көптөгөн Мелис Мырзахматовдун үйүндө Туркияда жашап калды бир 6 ай. Ошону менен бирге абдан чоң колдоону ата журтчулар менен мекенчилдер жасады да. Бирок Камчыбек Ташиевди азыр аябай тепкилеп атышат. Эмне үчүн Камчыбек Ташиевдин эмгегин эч ким айткан жок? Ошондой жаман сөздөр менен тепкилеп атса, эмне үчүн президент Садыр Жапаров же болбосо Улан Ниязбеков, ал да генерал полковник. Эми бизде мындай деп коет да, паркетный генерал деп коет или боевой деп коет. Мисалы үчүн Камчыбек Ташиев ал боевой генералга айланды. Тажикстандагы биздин чегарадагы 2 согушту башынан өткөрдү. Кадимкидей согуш болду. Жаман нерселерди Facebook'тан окуп, ал эми Facebook'та основном жаштар отурат. Эмне гана сөздөрдү айтпай атат да. Улан Ниязбеков токтой деп койгон жок. Мисалы үчүн жөнөкөй элдин арасында Камчыбек Ташиевдин авторитети аябай чоң. Карапайым элдин арасында.
ата журттагы Ахматбек Келдебековдун колдоочулары, ошондой эле Камчыбек Ташиевдин колдоочулары, Кара Суудан мен тараптан колдоочулар көп болгон үчүн ошону менен бирге башка региондордон топтолуп атып жеңип келгенбиз. Эми мекенчил менен барганда дагы мамлекетке элге ак кызмат өтөбүз, анан Садыр Жапаров түрмөдөн чыгарып алалы деген гана максат болгон. Мына ушул мекенчил партиясы менен барганда Камчыбек Ташиев экөөбүз сүйлөшпөйт элек. Ал мени билесиңер, лидерликтерин алып, баягыдай фейктер, жаман сөздөрүн жазып, ушундай бир ал фейктер ушул Атамбаевдин мезгилинде башталды да. Садыр Жапаровду бизди ушундай жаман кылгандар азыр Садыр Жапаровдун жанында отурат. Бул дагы өзүнчө бир тагдырдын тамашасы да. Эми айтайын дегеним, Ташиевдин ошол бийликке жеткиче кылган эмгектерин эмне үчүн бирөөсү айтып койбойт? Азыркы Садыр Жапаровдун жанында отургандардын бирөөсү жок болчу. Бирөөсү жок болчу Садыр Жапаров камалып отурганда, башынан кыйынчылык өтүп атканда. Камчыбек Ташиев, мен эч кимисин жактабайм. Мен фактын гана айтып атам да. Ошол бийликке келгиче Камчыбек Ташиевдин эмгеги аябай чоң болгон. Биринчи республика менен тандемге барды. Республика ата журт деп. Бул дагы ошибка болгон. Мен айтсам укпай койду. Бая женский взгляд кабыл алышпайт экен да. Экинчиси Жээнбеков менен баллотироваться этти президенттик кызматка. Бирок Садыр Жапаровду камактан чыгарып берем деген үчүн Ташиев өзүнүн талапкерлигин таштап туруп Жээнбековго бергиле деди. Ошол Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарып берем деген убадасы үчүн. Андан кийин мекенчилде 20-жылы биз аябай катты оорудук. Фиброз бар биздечи өпкөдө. Потому что старший поколение аябай катты оорудук да. Камчыбек Ташиев аябай катты ооруду. Мен алдым да катты ооруду, анан мен да ооруп калдым да. Ал эмне үчүн тез барат Германияга? Себеби өпкөсүн тазалатат. Ал чыгып алып эле ошо мекенчилдер деп туруп кыдырып жүрүп, суукта вообще болбойт экен да. Мындай муздак абаны жутпаш керек экен. Эми карап көрсөңүз, мекенчилде бүт республиканы кыдырды Ташиевич. А биз Курманкул, Зулушев, Равшан Сабиров мен Баткен, Ош, Жалалабадты кыдырдык. А эмне үчүн ушул эмгектер айтылбайт Камчыбек Ташиевдин? Жөнөкөй эл эмне үчүн карапайым эл жакшы көрөт? Себеби ал байлардын акчасын алып кедейлерге берди. Жол салды, мектеп салды, аябай көп иштер жасады. Да, кечээ президент айткандай, может быть, где-то перегнул палку. Аны деле биз ага айтып аттык, соцсеттер аркылуу бизди кабыл албай калышты да, өкөтөң. Жок, ошону мен сөз жооп бергенге аракет кылыңыз. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев парламентте депутат кезде, сиз дагы депутат кезде ошол кишилердин бет башы канчалаган сүрөт азыр дагы интернетте жүрөт. Парламенттеги ошол мушташты алардын бетин ким канжалат деле, эмнеге канжалат деле, аны Алтынбек Сулайманов канжалата урган деп атат. Деги эле ошол мушташтар боюнча парламенттеги. Анан ошол факты боюнча бир айта аласызбы? Бир мындай сөз бар да, бөөрү заман болот экен. Андан кийин түлкүлөрдүн заманы, андан кийин жакшы заман. Мына элдин ичинде айтылып жүргөн сөз да. Ал мезгилде 15 жылдан ашты бөөрүлөрдүн заманы эле. Андан мурда ал мезгилде илгеркилер баатырлардын заманы болгон. Биз ошол бөөрүлөрдүн заманындагы окуялар жөнүндө сөз болуп атат да. Ал мезгилде ошондой заман эле катыктык, бекемдик ушундай талап кылган. Эгер катуу болбосоң, мындай бекем болбосоң, сенин укугуңду дебилеп, сенин оокатыңды тартып ала турган замандар болду да. Урушуп, талашып, тирешип ушундай болгон. Ал уруш, мушташ деген ал эч ким таарынчу эмес. Мушташ эле ар жака өтүп жарашып, мектепте мушташчы
университетте, армияда, даже парламентте, мамлекеттик кызматтарда мемин генералдарымыз ташып беришти. Анын баары бирок СМИге маалыматтар жана чыкпай калган. Анан парламентте ошол кезде анда күндө ошондой окуялар болчу. Ата журт күчүндө, ата журт өзүнүн ичиндегилер менен иштери менен алек болушуп, сен чык, сен кир деп аткан мезгил. Биз дагы өзүбүзчө бул жакта СДПК, Атамекен ошондой болуп ызычу күндө уруш, жаңжал түпкү эмеси баары бир мамлекеттүүлүк үчүн болуп аткан. Ошол уруш, жаңжалдын түбү жеке кызыкчылык үчүн болгон эмес. Ал мезгилде коалиция деген болгон. Биринчи коалицияны түптөй албай Текебаевди эмеге өткөзбөй койгонбуз. Жалпы парламент көпчүлүк добуш менен спикерлик. Ал түзүлбөй калып, бир топ убакыттан кийин экинчи коалиция түзүлгөн. Ошондо Ата журт, республика, СДПК болуп киргенбиз да. Анан ал коалиция бул ошол мезгилде парламенттик башкаруунун негизги өзөгү болчу. Ошол жерден бүт саясий маселелер чечилип аткан. Өкмөт башчысы, жалпы министрлер кабинети, жалпы ушул нерселер ошол жерде чечилип, ошол жерде болуп аткан мезгилде анан Ата журт коалициядан чыгабыз деген талаптар көтөрүлө баштады. Себеби алардын дагы өздөрүнүн жөйлөрү бар эле. Анан өздөрүнүн негиздери бар эле. Ошо коалицияны бекем кармаш керек деген бизде негиз бар эле. Ошол талаштардын аягы ошол уруш менен жыйынтыкталды да. Андан кийин деле боло берди анда ал урустардын күндө болуп аткан урустардын бирөөсү болчу. Просто ал эмеге СМИге чыгып кетти. Ошол күнү эле ал жабылган. Мен ал кишилерден кичүү элем. Мен кечирим сураганмын. Менден кетти. Бирок алар өздөрүнөн кеткенин да билет эле. Баарыбыздан кеткенибизди баарыбыз билет элек. Баарыбыздын түбүбүз жеке кызыкчылык эмес. Жеке кызыкчылык эмес, өлкөнүн кызыкчылыгы турган эле. Ошол бөөрү заманда, тирешүү заманда биз ошентип мамлекет үчүн тирешкенбиз. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Безилдегенче бар да. Аны түрмөдө жатып айтты го кайрылып. 90% бийлик досуңдун колунда деп. Садыр Нуркожоевичке кайрылып айтты го. Президенттик мамлекетпиз, колуңа ал деп кайрылды го. 90% ушунун колунда азыр депчи бийлик деп. Анан эмеге бир эле калды да, бир эле кадам калды да. Анан көчөгө чыгып революция кылса бул жарашпайт да, өзүнө досуна эме алса. Анан аппаратный переворот кылып эле импичмент жолу оңой да. Ошондуктан мен жанагы 7-чи чакырыш парламентти жоюу бергени деле таң калыштуу да. Азыр эми түшүнүктүү болуп атпайбы? Эмне үчүн жоюу берген? Эмесе ал жерде аларга каршы сүйлөй турган 7-чи созутта эч ким калган эмес. Ал чөнтөк парламент эле болуп калган болчу. Алып келген закондордун бардыгын гың дебей аткарып ишке ашырып берип атты го. Эмет? Бирок жанагы импичмент жарыяганга, видимо, ал уже ишенич жок болгон окшойт да. Ошондуктан жанагы аны досрочный кетирип, шайлоого чейин досрочный кетирип, анан кийин жанагындай өздөрүнүн бүт шайлоо системасын өзгөртүп, вот. Анан ошону менен бүт барды өзүнүн адамдарын алып келди деп эле айтып атпайбы. Бул менин анализим эмес да, бул серепчилердин анализи да. Мен аларды эле айтып атам ошого окшошуп турат да, бул бүт бардыгычы. Жанагы 75 эме бул откровенный эле ошол импичментке даярдап, бул жанагы 7-чи чакырыштын жоюу бергенде эле уже дайым болгон да. Уже азыр ошондо уже ой болгон. Уже түшүнүктүү болуп атпайбы? Эмне үчүн? Эмесе вообще түшүнүксүз да. Эмне үчүн чөнтөк парламентти жоюп жок кылып атат депчи. Эмесе мен айтат элем 20-жылы булар аябай жакшы направление алды эле. Вот анан кийин жанагы шайлоо системасын өзгөртүп, бир партийный системаны калтырып туруп, бирок мягкий өзүнчө ар бир адамга дагы, ошо партийный списокто өзүнчө ар бир адамга добуш бере турган кылып шайлоодо өткөрдүлөр го. Бул эң жакшы
эме болчу да, себеби деген ал партийный баягы коррупцияны жок кылган Партийный преференциальный болуп калган. партийный преференциальный болуп калгандагын ошондо анан кийин көп эмелер партиялар өзүгө анан кийин баягы аттуу баштуу мындай эл сыйлаган адамдарды тартып калды да өздөрүнүн список. Burada жалаң акча алып жана золотая десятка. Жок, алар деле калган, бирок ошонун эле арасында беркилер дагы эме кылган да кирип. Анан ошонун арасында карабайсыңар, көбү баягы көчөдөн келген эле бир эмелер добушту алып, көп добуш алып өтүп кеткен, анан акча бергендер возмущаться этип тополоңшонон чыкты да, акчаны кайтарып бер деп. Ооба. Эсиңерде бар да, тополоң болуп акчаны кайтарып бер деп. Башкалар Миллион доллар берген, 300 000 доллар берген, 200 000 доллар. тополоң ошо өтпөй калды да. Ооба. То есть мындайча айтканда шайлоо системасын булар башында там Садыр Нуркочоевич башында турган экөө деле. Бүгүнкү УКМК ташыйтын убагында УКМК бүгүнкү эмес. Мамлекеттик институтту мен антип шылдыңдаганга меткенге укугум жок. Бирок президент баш болуп мойын алды да. ОПУГдан өтүп кеттир деп парламентте айтпады. Ал эмненин негизинде айтып атат президентибиз. Значит, тергөөчүлөр далилди алып келип таштап койду да. Мисалы Көлбаев бирөөдү бир жерге батырып, муну мынтип туруп давай өлтүрүп салгыла дегенди эч ким билбейт да. Вот алар дагы мына приличныйды кармайттыр мүмкүн. Биздин бийлик аны кармабай калбады. Значит, өтүп кетти деп айтабыз. Мисалы апарып келип камап койгула. Висси деле, ушинтип вис сөз айтасың, азыр камалып жатасың. Мисалы криминалдар келип мени курукталбайт, алар келет дагы мени бир косяк кетирсем айтат, биз отуруп чыктык да, за слово отвечай деп. Каралардын закону ушундай да. Мен 2 жолу камалып чыккан кишимин, Якаевдин убагында азыр дагы. Каралардын закону абдан жакшы улам правилалар. Аларда отвечай за слово. Сүйлөгөнгө чейин ойлон, айттыңбы өзүңүн сөзүң кулусуң дейт. Жооп бер дейт. Биздин кээде укук коргоо органдарыбыз антпей эле божомолду уруп атпайбы. Мына акыркы күндөр мына Атамбаевдин балдары эмнеге жатат азыр? Якобы ушуларга чоң акча келмей экен. Ушинтип камай берсе болот. Якобы ушуларга акча. Уюшкан кылмыштуу топ саясатка да аралашты, баардык нерсесин кылды. Эле бурун далилде да сен ошо. Эми Сен далилдеп берчи мага. далилди топтоп туруп берип Сен далилдеп бербейсиң. Далилдеп бер. Мен мисалы мына теңеп коюу мамлекеттик институттун авторитетине доо кетирбейби негизи мамлекеттичи? Теңеп койгондо өздөрү теңелди да. Эми көрүнүп атпайбы, фактылар чыгып атпайбы? Эми бардыгы эмес да, толук институт эмес да. Эми институт бир ичинде кызматкерлер болушу мүмкүн. Ошо институт мамлекет башы айтып атабы? Ким айтат аны? Мамлекет башы дайындаган адамын айтып атабы? Көзөмөл кылган киши айтып атабы? Контролдогон киши айтып атабы? ОПУГдан өтүп кеттир деп. Түрмөдө ятканда айткан, Дубайга барып туруп 5-6% качып жүргөндөрүндө биякта түрмөдө яткандарын чыгарып барып туруп, ошол жерден чай берип, анан ара узатып жүргенде. Айланайын, аларды кармай турган киши кайра ошентип узатып атат. Бир бечараларды тыкасыңар. Мамлекет 30 жылдан берип келгенде сопроводить этип чыгарасыңар. Ким ишел ошол? Кармайып ушуда турат да. Интерполду ушуларга турат да, алып келе албай жүрөт да. Апарып чай берип туруп узатып атат. Кантип айтасың анан? Кармап келиш керек эле да. Милдетин аткарды ошол. Наоборот, узатып берип келбеди. Атамбаев ошол жерден түрмөдөн чыгып барып узатты. Бакиевин алып келип туруп ошол жерден чай берди. Акаевин алып келип чай берди ошол жерден. Мына Акаевдин канча кылмышы бар, кокус сен сурап калабы деп келдим мына жерде. 27 кылмышы бар. Дедиби? Өткөндө 362 деди. 500 деп башында билдирүү кылган, азыр расмий 300дөн ашык экен. Көлбаевден ошондой арыз түштү беле? Айта аласыңарбы? Эми түшпөсө Түшпөдө айтыш керек болчу. Мунча арыз түшүш керек деп УКМК айтыш керек болчу өлтүрөрдөн мурда. Мен ушун үчүн өлтүрүп атам муну деп. Вот анализ кылчы өзүң. Мен билгенден көп болсо 30 арыз түшкөндүр. Ошондо 10% болуп атат, 10го 90 болуп атат. Эми ага карата арыз жазуу мүмкүн эмес да. Эмнеге болбойт? Кантип ошол учурда? Эмнеге болбойт? Эмнеге болбойт? Анда эмнеге атып туруп атасың? Арыз болбосо мени атып өлтүрүп атасың анда. Арыз жок ананда кантип соттойсуң? Эч кимден арыз жокпу? Сот эмне үчүн бар? Сот спор, арыз болгон үчүн сот. Арыз спор жокпу? Сот жок. Кылмыштуу топтун лидери менен эми мамлекеттик ошону арыз менен аныктайсыңбы? Ким аныктайт аны? Арыз болгон үчүн аныктайт. Арыз менен аныкталабы? Эмне менен аныкталат анан? Анализ менен аныкталат. Анализ менен. Ким айтат ошону? Анализ кайсы кылмыш көбүрөөк пайда кылды же болбосо? Антип айтпагын, анализ деп айтпагын. Ал аналитика, ал анализ, это не преступление. Преступление только уголовный кодекстин каралган статьялар менен аныкталат. Анчын бирөө жабырлануучу болот. Бирөө жабыр тартат, бирөө өлөт, бирөө уурдалат.
кемсинтет, басынтат, токмок болот. Вот ошондо артышат ошо. Эми Кулбаевка карата канча деген убагында иштер ачылган, алар кайра жабылып атты мисалы да. Канча ашыптыл. Канча ашыптыл. Так сан айта албайм, бирок эми айтпаганын белгилүү го дейм. мага айтып бер, андан кийин айтты. Мен мыйзамчылмын. Мен прокурормун, сотмун. Мен факты менен гана айта алам. Арыз барбы, кылмыш барбы? Ошо менен гана жазага кетиш керек адам. Бизде тем более бүгүнкү Конституцияда өлүм жазасына тыюу салынган. Ар бир адамдын өмүрү, турмушу мамлекет тарабынан корголот. А бизде эмне болуп атат? УКМКга деп жазылган арыздар үчүн Камчыбек Ташиев жооп бериш керекпи? Мен жооп берем. Жалпы кылмыштуу дүйнөгө карата жазылган тиги Мен жооп беремби? эмелерге Анткени ал дайым айтып жооп жүрбөдү. Мына азыр силер мактап жүрөсүңөр. Соц сеттерде көрүп атам. Камчыбек Ташиевди силер мактаганда шылдыңдап мактап атпайсыңар. Кылмышын мактап атасыңар. Мисалы, залга келип келген, бастырып кирип келди дагы дейсиңер, анан алып туруп турардыңар. Балдар даярсыңарбы? Апарып камап койгула дегенин көрсөтүп ошону мактап. Ал туура эмес, мен аны сындап эле жазып келдим. Жок, ошону Мактаганда мактап жокмун да ал адамды. Ошону мактап атасыңар. Муну эч ким кыла албайт деп. Теманы коюп туруп. Ал кылмыш. Туура кылмыш ал. Аны мен колдобойм. Кызмат абалдан кыянат пайдаланып атат. Ооба, туура. Жазгам абалда. Бүт эле жерде ошол. Соттордо турардыңар, прокурор туруп кетип атат. Туура эмес бул. Өкмөттүн Туура эмес бул. Вот, сен айтып атасың, Көлбаев Ташиев. Ташиев, Көлбаев ошентип ачык бир тур эле тур. Мындайды деген көрдүң беле, уктуң беле? Эми аны көрбөсөк да, укпасак да белгилүү дейм ал. Башка дүйнөдө, башка чөйрөдө жүргөндү. Кылмышын айтып бил да. Өзүң догадка кылып эле белгилүү да дей бересиң. Эми тигил расмий маалыматтар чыкпайт дейм анын дүйнөсүндөчү, анын иш аракеттеринде. Чыкпаса айтпа да сен анда. Билбеген нерсени эмне айтасың? Значит, жок. Табышмактуу өлүп атат ошон үчүн. Жок үчүн өлүп атат да. Табышмактуу болсо перед ачык соттун алдына келип соттоп туруп, күнөөсүн далилдеп туруп анан өлтүрүш керек. Энд убакыт бар. Келе жаткан шайлоодо кимди президент катары көрөсүз? Президент эки суроогу бар. Барат азыр ушул. Бул азыркы мынагу келечектеги шайлоодогу эң коомдо стабилдүүлүк болот деген адамдарга, тынччылык болсун деген адамдарга азыркы президент дагы барсын деген көпчүлүк ушуну колдоп турат. Ошонун ичинде мен да ошону колдоп турам. Жок, бул киши эгерде мен барбайм, болду, мынагу 5 жылда болгон жанагындай мыйзамсыздыктарга, мынагу өзүм билемдиктерге мен да жоопкерчилигим жок, ушу менен мен барам, токтойм десе, анда бул президентте дагы бир задача, жаңы задача пайда болот. Жаңы бир чоң милдет, тарыхый милдет. Таза, ачык, так шайлооду өткөрүп, бийликти өткөрүп берип кетиш керек, убактылуу өкмөткө окшоп. Сен убактылуу өкмөт эмне кылуу? Убактылуу өкмөт биринчи жолу жол салды Кыргызстанга. Бийликти тынчтык жол менен өткөрүп берүүнү. Ага чейин бийлик эч убакта тынчтык жол менен өткөрүлгөн эмес. Митинг, согуш менен алынып келген. Биз ошого чийир салып кеттик. Мен ойлойм, азыр президентибиз да ошого дальше ошону улантыш керек. Сооронбай аягына чейин чыдай албады. Атамбаев ошону улантты. Аягына чейин отуруп, экинчи срокко 16 жылга конституцияны оңдоп, экинчи срокко барып алса болот эле. Барган жок. Революцияны кой буспайын деп. Мыйзамды өзгөрттү да, башкы мыйзамды өзгөрттү. Өзгөрткөн менен барган жок да. 2 срок, бир эле срок бойдон калды, өзгөрткөн жок. Башкы мыйзамды өзгөрттү, ал эмне кыргыз улутуна байланыштуу нерсени улатты. Бир статья киргизди. Кыргызстанда нике эркек менен аялдардын ортосунда гана таанылат деп. Мурда ал жок болчу. Аны мен ойлойм, туура коюлду деп. Болбосо эркек менен эркек лесбиянкалар пайда боло баштаган да Кыргызста. Ошондон кийин тыюу салынды да. 16-жылкы конституциянын негизги өзөгү ошондо. Анын артында кандай максат бар эле? Ол улуттук мээни, ошол элеби? Улуттук мээни өйдө койду. Анан өзү мыйзамсыз алган сырткы саясатты кайра правительствого берди, кайтарды. Президентке берген. Сапар Исаков аркылуу башкаруу аракетин көрдү. Өзү Сооронбай, өзү мыйзамсыз Текебаев менен Нарымбаев жазып берген закон менен башкарып келди да тышкы саясатты. Кетеринде ошону силтетип кайрап өкмөткө деп, өкмөттү Сапар Исаков аркылуу өзүм башкара берем. То есть Пашинян болуп Сапар Исаков Москвага барат, тияка барат деди да. Жээнбековду мындай забордон калтырып коем деп. 13-12-жылы өзү мыйзам салган. Конституцияны бузуп алган.
Аны мен критикалагам аябай. Сен өзүңөрдү конституцияны өзүңөр бузуп айрыкча Текебаевди айыптап, өзүңдүн балаңды өзүң союп атасың. Мен атасымын конституцияны дейсиң, анда балаңды союп атпайсыңбы? Тышкы саясатты өкмөт жүргүзөт, не президент. А сен Атамбаевге берип атпайсың. Десем ал мага түшүндүргөн мынтип, алманы коюп алып, президент деген алма экен, мына шабдалы кайнала, депутаттар мындай экен, буга бербесек болбойт экен. Анда конституцияга ошентип жазбайсың башында, алма экен, мындай экен. Анан ошол сыяктуу саясатта мындай боло берет да. Ну мен ойлойм, азыркы президенттен так меме жок азыр. Тыштык меме болот дейт. Анан президент жок, чарчадым, мен ушу болду. Действительно президентибиз чарчады. Түрмөдөн дароо келип туруп оор өтүп иштеди. Конечно, досуна ишенди, досу чоң оор жүктөрдү мен алам деп туруп иштеп жүрдү. Бирок коомчулукта нааразычылык өтө күчөгөнүн айрыкча түштүккө барганда көрдү. Өз көзү менен көрдү. Ишенген Токторбаев эмне кылганын көрдү. Айладан 700 үй бүлө деген нерсе эмне деген 4тен эсептесең канча киши? Снос деп туруп эле алып коюп, же акчасын бербеген, же эч нерсе кылды. Конституция боюнча бирөөдүн менчигин алсаң, алдын ала өзү ыраазы болгон, макулмун деген акчасын төлөп берүү менен гана аласың, снос кыласың. Ансыз жок, конституцияда бул четко жазылып турат. Менчикти толко коомго, мамлекетке керек болсо, көчөнү кеңейтем десең, акчасын төлөп берүү менен гана аласың. Өзүнүн макулдугу болгондо гана аласың. Ансыз ала албайсың. А эмне кылды? Өз көзү менен көрүп келди президент, угуп келди. Мен ойлойм, аябай региондордо каш экенин көрүп келди. Эми башка региондорго барса да көрүп келет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул шайлоодун алдында абдан өзүнүн платформный бир программаларын дагы күч алса керек. Кадровый маселелерин өзгөртсө керек. Анткени бул кадрлары менен көп деле ошол жанагы элдин ичин чече албайт. Ушундай радикалдуу шактарга барыш керек. Биз кичинекей эле өлкөбүз, өзү тынбай элге барып, курултайды тез өткөрүп, элдин маселелерин угуп, зыңкылдатып, Сталинче кат иштебесе жарга такап чоңдорду. Кыйын. Сталин чыкмалар колдонбой эле коелу эми. Мен ойлойм, ага жол бербейт деп. Азимбек Анаркулович, эки достун достугунун ташталганы чыккандан кийин коомчулук арасында саясатта достук жок турбайбы, достор дос эмес турбайбы деген талкуу жаратылды да. Ким кимди сатып кетти? Эми мындай да. Бул көчөдөгү элдер айтып берет да, саясатты жакшы түшүнбөгөн. Саясий көз караш менен айтып көрүңүзчү анда. Саясатты жакшы түшүнбөгөн адамдар айтат. Мамлекеттик бийлик, аны башкарууду жакшы билбеген адамдар айтат. Анан конституция мыйзамдарды жакшы билбеген айтат. Анан кыргыздын каада салдын наркын билбеген адамдар айтат. А чындыгында саясатта эч убакта дос болбойт. Адамзаттын тарыхында никогда саясатта дос болгон. Саясатта кызыкчылык болот. Кызыкчылыкка жеткенге чейин күрөшөт, бир болушат. Кызыкчылыгы топ келбей калгандан ажырашат. Мына эки достукка кызыкчылык топ келбей калды. Ташиев эртерээк эле президент болуп алайын деди. Да бир жыл күтүп жүрөмбү деди. А тиги жок, медали мөөнөтүм бар. Мен эмнеге деп мына кызыкчылык болду. Экинчиден, эч убакта бийликте кош бийлик болбойт. Кыргызстандын шору 35 жылдан бери ошол кош бийлик, үй бүлөлүк формасында кош бийлик жүрүп келатканда, мына азыр дагы ошол эки дос формасындагы кош бийликти 5 жыл жашап келди. 5 жыл кош бийликте жашап келдик биз. Кош бийликте жашап келдик. Мына азыр ошол кош бийлик жок болду. Ошол үчүн элдер айтып атканы туура, ким кимди сатып кетти деген жок. Мыйзамдуулук ордуна келди. Президент өзүнүн досуна ишенип берип койгон мелерин кайтарып алды, койду. А досуна ашкара берген бийликтерди кесип туруп берди дагы, ар ким өзүңдүн ишиңди кыл деп азыр бардыгын айтып атат. Ар ким өзүңдүн ишин кыл. Менин досум жок. Мурдагыдай ага баш ийгениңерди токтоткула деп. Мына парламентке барганда айтпадыбы, ачык сөз айтпадыбы. Бир досуман айрылсам 7 миллион досум бар дедиби? Ошентип айттыбы? 7 миллион. Мына ушул сөзгө, ушул сөздүн өтүнүнө жетиш керек. Бийликте турасың, эл сага мандат берди беле, өзүң башкар. Аялыңа, иниңе, досуңа жана башка деген ал болбойт. Акыры ушу менен кетет. Любой бийлик, любой император, империя болсун,
бийликти эң ошол айланасында жүргөн жакындары талкуулап келген. Не оппозиция, не душман. Именно жакындары талкуулайт. Түйдө ошо жакындары жетет. Мына азыр Садыр мына биринчи жолу 35 жылдыкта мисалы Акаевда, Бакиевда, Атамбаевдагы, Сооронбайда өзүнүн үй бүлөлүк башкарууну сындыра алган эмес. Ошонун курмандыгы болушту бардыгы. Жаманаты да ошодон болду. А бул өзү бийликте турганда өзү сындыра алды. Биринчи президент өзүнүн ошол жанагы үй бүлөлүк башкаруудагы эки дос түрүндөгү кош бийликти сындыра алды. Бул да тарыхый нерсе. Sen uaktılы ökmet ne kılı? Uaktılı ökmet birinci yolu yol saldı Kırgızstan'a. Beylikte tıştık yol menen ötkörüp berүүnü. Ağa çeyin beylik hiç vakta tıştık yol menen ötkörülgen emez. Miting, soğuş bilen aldım kelgen. Biz oşoğa çiğir salıp kettik. Ben oylayım adır prezidentibizde oşoğa daşı oşol ulantış gerek. Sooronbay ayağına çeyin çıday almadı. Atamбай oşonu ulanttı. Ayağına çeyin oturup ekinci suraka 16 жылга конституциянын оңдоп эки суракка барып алса болот эле. Барган жок. Революцияны кой буспайын деп. Мыйзамды өзгөрттү да, башкы мыйзамды өзгөрттү. Өзгөрткөн менен барган жок да. Эки сурак, бир эле сурак бойдон калды, өзгөрткөн жок. А башкы мыйзамды өзгөрттү, ал эмне кыргыз улутуна байланыштуу нерсени улапты. Бир статья киргизди. Кыргызстанда нике эркек менен аялдардын ортосунда гана таанылат деп. Мурда ал жок болчу. Аны мен ойлойм, туура коюлду деп. А болбосо эркек менен эркек лесбиянкалар пайда боло баштаган да Кыргызста. Ошондон кийин тыюу салынды да. 16-жылкы конституциянын негизги өзөгү ошондо. Анын артында кандай максат бар эле? Ол улуттук мээни, ошол элеби? Улуттук мээни өйдө койду. Анан өзү мыйзамсыз алган сырткы саясатты кайра правительствого берди, кайтарды. Президентке берген. Сапар Исаков аркылуу башкаруу аракетин көрдү. Өзү Сооронбай өзү мыйзамсыз Текебаев менен Нарымбаев жазып берген закон менен башкарып келди да тышкы саясатты. А кетеринде ошону сүлтетип кайрап өкмөткө деп, өкмөттү Сапар Исаков аркылуу өзүм башкара берем. То есть пашидян болуп Сапар Исаков Москвага барат, тияка барат деди да. Жээнбековду мындай забордон калтырып коем деп. А 13-12 өзү мыйзам салган. Конституцияны бузуп алган. Аны мен критикалагам аябай. Сен өзүңөр конституцияны өзүңөр бузуп, айрыкча Текебаевди өзүңдүн балаңды өзүң союп атасың. Мен атасынын конституцияны дейсиң, анда балаңды союп атпайсыңбы? Тышкы саясатты өкмөт жүргүзөт, не президент. А сен Атамбаевге берип атпайсың. Десем ал мага түшүндүргөн мынтип. Алманы коюп алып, президент деген алма экен, мына шабдалы кайнала, депутаттар мындай экен, буга бербесек болбойт экен. Анда конституцияга ошентип жазбайсың башында, алма экен, мындай экен. Ташиевдин учурунда баарыбыз коркуп калганбыз, мен да коркуп калгам депчи. Азыр коркпоймун, ачык айта алам деп айта аласызбы? Азыр жарым жакта эркиндик бар. Ал кандай? Толук эркиндик жок. Азыр деле мындай катуураак бир нерсени айтсаң, азыр деле камалып калышың мүмкүн. То есть азыр айта албай жаткан нерсеңиз барбы ошондой, ошол учурдагыдай? Бар, бирок болушу мүмкүн, бир аз эле процент да мындай. Айта аласызбы ошону? Эми ал мындай мүмкүн азыр ачык айта турган болсоңуз, кийин кайра жанакы Фейсбуктагы сизди сындаган хейтерлер дейбизби, жок болот да. Азыр мисалы кээ бир жанагы управ дела менен кээ бир иштерин мисалы айткым келет, бирок аны айтсаң эртең зыян болуп калышы мүмкүн да. Мисалы мага кээ бир кылган иштер жакпайт да, бирок аны мындай ачык катып айта албайм. Себеби ошондой да. Кандай, ошол жака көңүл бурулуш керекпи демек азыр, Эми көңүл буруш керек го, ооба. Эми бирок балким менден башкалар дагы айтып аткандыр, президентке айтып аткандыр, ал балким туура жыйынтык чыгарып аткандыр. Ал жакта балким иретке салып аткандыр, билбейбиз да, кемчиликтерди оңдоого аракет кылып аткандыр. Мисалы бир жагын айтайын, мына жанагы имараттарды, советтик архитектураны ташындалган кылып, жанагы бир уродливый эмелерди жасап атыптыр да. Ошол тиги Каныбек Туманбаев мырзанын эмеси окшойт, тиги ошол ишин идеясы окшойт. Жана өткөндө жогорку соттун имарасын сыртын кафель сыяктуу бир белекет менен чаптап салыптыр. Жаман түрүсүп көрүнүп калыптыр. Бул болсо ал архитектура жактан мурдагы көрүнүшү кандай сонун эле да. Ал имаратты көргөндө биз Исхак Разаковдун доорун элестейт элек да. Ошо Исхак Разаковдун убагында ушул жер Кыргызстандын өкмөт үйү болгон. Чын эле ошол адам отурган, ошол учурда салынган имарат да. Ошону тарыхый жагын алып сүртүп эле мындай шпаклевка менен чаптап салыптыр да.
Анан бул тарыхты шпаклевка менен чаптасаң деле ал тарых бойдон аталып өчүп калбайт да. Келе жаткан шайлоодо кимди президент катары көрөсүз? Президент эки суроого бар. Барат азыр ушул. Бул азыркы мынагу келечектеги шайлоодогу эң коомдо стабилдүүлүк болот деген адамдарга, тынччылык болсун деген адамдарга азыркы президент дагы барсын деген көпчүлүк ушуну колдоп турат. Ошонун ичинде мен да ошону колдоп турам. Президент жок, чарчадым, мен ушу болду. Действительно президентибиз чарчады. Түрмөдөн дароо келип туруп оор өтөмөдө иштеди. Конечно, досуна ишенди, досу чоң оор жүктөрдү мен алам деп туруп иштеп жүрдү. Бирок коомчулукта нааразычылык өтө күчөгөнүн, айрыкча түштүккө барганда айнал көрдү. Өз көзү менен көрдү. Ишенген Токторбаев эмне кылганын көрдү. Айланайын 700 үй бүлө деген нерсе эмне деген 4тен эсептесең канча киши? Снос деп туруп эле алып коюп, же акчасын бербеген, же эч нерсе кылды. Конституция боюнча бирөөдүн менчигин алсаң алдын ала өзү ыраазы болгон макулмун деген акчасын төлөп берүү менен гана аласың, снос кыласың. Ансыз жок, Конституцияда бул четко жазылып турат. Менчикти толко коомго, мамлекетке керек болсо көчөнү кеңейтем десең, акчасын төлөп берүү менен гана аласың. Өзүнүн макулдугу болгондо гана аласың. Ансыз ала албайсың. А эмне кылды? Өз көзү менен көрүп келди президентибиз, угуп келди. Мен ойлойм, аябай региондордо каш экенин көрүп келди. Эми башка региондорго барса да көрүп келет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул шайлоодун алдында абдан өзүнүн платформный бир программаларын дагы күч алса керек. Кадровый маселелерин өзгөртсө керек. Анткени бул кадрлары менен көп деле ушул жанагы элдин ичин чече албайт. Ушундай радикалдуу шактарга барыш керек. Биз кичинекей эле өлкөбүз, өзү тынбай элге барып, курултайды тез өткөрүп, элдин маселелерин угуп. Башиев бийликке кайра оппозиция болушу мүмкүн да анда? Болбойт. Эмне үчүн себептери? Ушунча мыйзамсыз иштерди кылып, ушундай бир кыянатчылык кылгандан кийин биринчиден жалпы мамлекетке элге, экинчиден өзүнүн досуна ушундай кыянатчылык кылгандан кийин кантип оппозиция чыгат? Бирок анын командасы бар да. 75 адамдын каты боюнча азыр 5 адам түрмөдө отурат, 5 адам түрмөдө отурат. Алар эч качан өзүлөрү демилгелеп, оппозиция чыгып, бийлик менен күрөшүп көргөн эмес. Алар болгону аткаруучулар. Эми ушул операцияны жасаган идеологдор бар да. Ким алар? Президент болгон эңсөө Ташиев менен Шакиев болгон. Каттын артынан отурган 5 адам бүгүн эмне үчүн түрмөдө отурат? Эмне үчүн идеологдор терөөгө чакырылбайт, суралбайт? Эмне үчүн Шакиев суралбайт? Эмне үчүн ал камалбайт? Шакиев эмне үчүн камалбашы керек? Анан парламентте сүйлөп койгонда көрсүң да. Мен мамлекетте стабилдүүлүк үчүн мандатын тапшырып атам. Кайсы стабилдүүлүк? Аны сүйрөп барып камашы керек. Бийликке суроом да, эмне үчүн? Бул жылма, жай, анан максаттуу уюштурулган операция деп айтам да. Бизди башында камап аткан ошо бийликке каршы чыкты деген да, эми ошол сөздөрүбүз азыр менин мурунку жазгандарымды мынтип листать этип атам, ошондо мынтип айткан сөздөрүбүз бар экен. Бийлик өзүнө өзү оппозиция депчи. Мына азыр ичинен чыккан ири жылан болбоду Ташиев. Бул жерден баягы Кыргызстанды достуктун антын текшерген полигон катары көрбөшүбүз керек да. Атамбаевден бери, андан кийинки Сооронбай Жээнбеков, Өркөн достугунун ырбашы, революция менен аяктады мисалы. Андан кийинки Жапаров менен Ташиевдин достугу 5 жылга созулганы мисалы эксперттер айтып атпайбы, дагы жакшы көпкө чейин созулду депчи. Дагы ынтымакта кармашты депчи. А бирок Ташиев башка план менен келиптир да, достук менен эмес, башка план менен келген экен да. Шайлоо болсо шайлоого катышам. Башкача өзүнүн кадамдарын, мисалы, кээ бир характерлерин көрсөтүп, мисалы, эми баары бир досу болгон күндө деле бийликте президент Садыр Жапаров. Аны угуш керек. Акырында биз деле мындай соцсеттен байкап турдук. Ташиев чындыгында өзүн мындай жарым паша сезе албады беле. Өзүн эле, мисалы, өкмөттү деп коелучу, министрлер кабинетинин төрагасын деле тизип эмес беле. Эгер мыйзам боюнча андай эмес да. Анын астындагы кызматкер. Ошондойго чейин барып баштабады эле. Бизде система эмес, адам иштеп баштаган да. Ал туура. Акыркы жолуга да эсимде бар. Облустук сотту тургузуп ага указание. Сот деген бул өзгөчө көз карандысыз бир бийликтин бутагы да. Бул керек болсо президентке баш ийбейт. Только мыйзамга баш ийген бутак. Адилеттүү сот деген бул мыйзамдуу мамлекеттин эң алгачкы фундаменти. Ооба, мисалы жыйындарда жыйын кылып туруп
ошол эле мэрди, акимдерди ошол жерден өзү сот болуп, өзү прокурор болуп, ошол жерден эле каматып берчү эмес беле. Дагы бир жыйында мисалы Бакыт Төрөбаев тургузуп алып, Бакыт Төрөбаевдин отчет алып атат. Экөө тең премьер-министр мисалы. Вице-премьер-министрлер. Бакыт Төрөбаев деле ошол жерден эле жооп бере албай отурду да мисалычы. Сен эмне башкарып атасың деп айта алган деле жок да. Акылбек Жапаров деле аркасынан чуркап жүрчү эмес беле мисалы Ташиевдин. Мына ошол нерсенин баары баягы шишип отуруп, бышып отуруп эми жарылды да. Анан ошонун баары президентке жетти. Бирок маалымат булактарында ачык эле жазылып баштаган кийинки күндөрү байкасаңыз керек. Мен баягы аралашпаганга аракет кылдым. Бирок көрүп эле аттым. Кээ бир нерселерди мисалы жазып ийгим келип атты, айтып ийгим келип атты. Келатат, баратат, жеткени калды. Кызыл линиядан өтүп кетти дегендерди айткым келип атты, бирок баягы дагы эле баягы кайраштырып атабы, анан мынтип атабы, тинтип атабы, анан президентке жан тартып, анан Ташиевди мынтип атат деп, анан жанагы баягы трайбализмди айтышып, бизде ушундай го. Ушул сыяктуу бир нерсеге жаман көрүнүп калбайын деп эле атайын айтпай отурдум да. Бирок мына шишик толду, жарылды. Мындай кандай десем жактоочу катары болбойн, объективдүү катары болбойн, бирок дагы бир маалымат берип кетейин. Буга чейин экөөбүз интервьюнун астында айттык элек. Мен чын эле алууга даярдык экен көп ачык билинип калды. Мен айтканым биринчи жолу чыгып кеткенин сурап атам да. Жана бүт баары даяр болуп, анан бул чыгып кеткенден кийин сыртта жүргөндө президент буну эмеден креслодон алып койбодубу? Мен мынтип ойлойм, ага чейин бул мен угушумча ага чейин айтылган буга кетесиң деп. Баягы Өлбөс Кашшейдин баягы жаны эме дейт эмеспи? Баягы сандыктын ичиндеги жумуртка, жумуртканын ичиндеги ийненин учунда дейт эмеспи? А Ташиевдин жаны Садыр Жапаровдун ручкасынын учунда болчу. Бул билген, уккан, экөө сүйлөшкөн, угушумча. Анан сыртка чыгып кеткен, ооруп атканына байланыштуу. Мунун жүрөгү ооруйт деп айтат эмеспизби? Жүрөгүн дарылатыш үчүн дагы сыртка барып дагы анча-мынча саясатчыларга жолугуп ийген деген да маалыматтар бар. Анан баягы өздүк курам менен дагы коштоша албай калдым дегени, ошо кабинетиндеги анча-мынча кагаз-кугастарын, акча-макчаларын ала албай калганы да. Эми президент деле Ташиевден корккон үчүн сыртка чыгарып туруп анан кызматтан алды деп ойлобойм. Анткени ручканын эле учу болчу Ташиевди кызматтан алуу. Болгону баягы адамгерчилик, достукту гана кичине бир сыйлады окшойт да. Баягы эл эмне дейт деген сыяктуу эле нерсени сыйлады окшойт. А болбосо Ташиевдин былыгы ага чейин билинип калган экен, материалдар, справкалар аябай көп келген экен президентке. Президентке биринчи айтканда президент баягы досум анчалыкка барбайт деп ишенбечүлүк кылса керек. Андан кийин баягы баардык нерсе далилденгенден кийин Ташиев деле билесиз да, Баткен окуясы башталганда деле ушу Германияга кетип калбады беле. Тулгаңды тоскон, бирок ооруп атам деп койгон, бирок тулгаңды тосконо кетип калбады беле. Анан биз митинг кылып, ызы-чуу кылып, акция кылгандан кийин анан келбеди беле. Бирок ага чейин УКМК кызматкери, улуттук коопсуздук карап аткан, улуттук коопсуздук жетектеген киши ошол коогалаң, ошол окуя, ошол кырсыктар болоорун алдын ала билгенден кийин эмнеге кетет мисалы? Бул оор учурда дайыма ошондо чыгып кеткен бир өзүнүн өнөкөт оорусу бар болчу. Балким жүрөгү ооруду, неси, бул окуядан качып кеткенге, өзүн ала качып кеткенге ушундайга бир жакыныраак киши экен. Баягы кетип калгандайын айтып аткандык эмес, негизи эми азыр айтчу учур болуп атат да. Азыр дагы анан биз коомчулукка дагы кайрылып коюшум керек да, Семетей мырза. Биз 2 күндөн бери кемпир-бачалар жооп берип атса, кээ бирлер айтып атат кызматтан кеткенден кийин депчи. Ооба, биз бул кишилердин запкысын жегенбиз. Биз айтчу жер бар, айтпачу жер бар. Биз дагы айтабыз. Дагы көп айта турчу көптөгөн маселелерибиз бар. Азыр бетин сыйырып алып кайра Ташиевди кече генералыбыз деп мактап жүргөндөр бүгүн жамандап аткандар мына ошолор уялса болот. Жанындагы командасындагы кишилер чекеден сатып атат. Чекеден сатып көрсөтмө берип атат. Мына ошолорду айтса болот. Туура эмес кылып атасыңар деп. Мына адамдык принцибиңер жок экен деп айтса болот. А биз болсо буюрса өзүбүздүн ак экенибизди далилдедик. Өзүбүздүн пикирибизди, өзүбүз ким экенибизди дагы далилдечү күндөр алды да. Дагы базар аралап кетсем мына бир бала мени таанып калды. Байке жанакы кекилик деген сиз белеңиздир. Анан ооба ошол кекилик. Анан баягы Ташиевди таштап коет экен. Жана таш сизди кекилик деди беле? Ооба ошол жерде кекилик деди эле. Десем, ошондо туура эмес айтып кой да, Байке дейт. Анан туура эле айтты дедим. Сен кекилик эмне экенин билесиңби десем, жок билбейм, бир канаттуу да эми деди. Жок кекилик эмне экенин бир мындай териштирип көрсөң дедим. Кекилик дедим тоонун башында жашайт дедим.
таза тунук булактан суу ичет, дары чөптөн чөп жейт. Бул ушундай канаттуу учуп жүрөт, бийикте жашайт. Анан ошол таштын үстүнө конот дедим. Анан ошол таштын үстүнө кагаз менен ороп айтканда ошонун үстүнө бошонот. Десем, байке деди. Анда тиги таш билбей айтып алган турбайбы? Мен айттым, билип айтканда мени кекиликтебесе керек эле дедим. Ал деле билбей айтып алды, ушу кекилик таштын үстүнө бошонушуну. Деп, бул жашоонун чындыгы да бул. Жашоонун тамашасы. Тамаша бул. Чын эле эмнеге кекилик деп айтып алды сизди? Ошол чоң суроо. Чын эле сиз ушул суроону бердиңиз эле, ошол суроого. Эми адамдын оюнда, мээсинде, акылында эмне болсо тилине ошол чыгат да. Эми деңгээл ушундай да. Не кыласың? Бирөөнү кекилик дейт, бирөөнү сагызган дейт, бирөөнү теке дейт, бирөөнү крокодил дейт. Ушундай жок дегенде ушул коррупционер, ууру, чыккынчы бир башка жанакы аттар илинбеген болсо жок дегенде ушул кекилик деп булар ошол бир мындай күлкүлүү тамаша болду да эми. Жо мен дагы билбейт экенмин кекилик дегенинечи. Анан ошо айткандан кийин мындай Google'га кирип карап көрдүм да. Мен мисалы үчүн башыма кекилик деп келбейт болчу. Эми мындай саясатты карасаңыз, саясатта ушундай тиги ат коюлат экен да. Тиги бирөөгө сагызган дейт, бирөөгө теке дейт, бирөөгө дагы кекилик дейт. Сизди мен анда бир мындай эч кандай неме болгон жокмун, наоборот. Ташиев кыйшалаңдай эле айтайынчы, камалыш керек. Мына бизди төңкөрүш кылат деп бизге окшогон активисттерди канча каматты. Ошо бийликти күч менен басып алууга аракет кылып Токтогул районунда өзүнүн досторун алып келбеди. Кундуз Сулайманов, Болот Борбиев деп. Аны ким таналат? Мен баарын ачык айтам. Мына Камчыбек Ташиевдин эң жакын досу Болот Борбиевди колдоп чык деди. Жо, мен күрөшөм өзүм. Десем, жок, сени бары өткөрбөйт деп. Алдын ала айтышты. Эмне деген шайлоо десем, шайлоо жок, ушундай деди. Анда мен президентке барам дедим. Президентке барсаң камаласың деди. Сен азыр и так эркиндикте жарым бутуң эле жүрөт, жарым бутуң түрмөдө, камаласың деди. Мен ошондо түшүндүм. Экиге бөлүнүп, бийликти күч менен басып алууга аракеттер болуп атканынчы. Бирок чындыкты айта алган жокмун. Кантип айтасың? Зөөкүрчө элдин баарын, баш көтөрүн баарын башын жарып атса, Кыргыздын келечегинде ушуну талкалашабы, баскынчылык кылып, кантип ушу Кыргызстанды түптөйт деп мен өтө жалат болуп жүрдүм. Эмне үчүн камалбаш керек? Биз азыр пробацияда жүрөбүз да, кыйналып. Ал болсо кылтыйып, башын чыгарып алып, элге кайрылмыш болуп, ошо элди өзү тоноду го. Ошо мен деген активисттердин баарын өзү камады го. Өзү айтпады беле? Коррупция менен не дай бог кармалсаңар, баарыңар камаласыңар деп өзү кармалып атпайбы? Өзүнүн бир туугандары айлана чөйрөсү миллионер болбоду эми? Не керек эми дагы? Баласы болсо жол ачып атат, өзү болсо тиги нефтин кайра ташып атат. Кайра аргас жерге мынакей мен ачып атам, мен мынтип атам деп эле каякта да акча? Калыс болбойлу. Президент дагы ушунчасына баарына чыдады. Азыр болсо мынакей азыр мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө сокку кылып, коркутуп үркүтүп, экиге бөлөмдөп атат. Мен Токтогул районунда бөлдүрбөйм, чын айтайын. Мына Болот Борбиевди узурпация кылып алып келген командасы менен. Кундуз болсо камалды, көрдүңүздөр, менин чындыгым кандай чыгып атат. Бизди даярдап эле сындырбадыбы баардыгыбызды? Ошо шайлоолорду даярдап, президенттикти жанантип импичмент менен же башка жолдор менен баарына даярданышпадыбы? Ошон үчүн камалыш керек. Өзүнүн жазасын алыш керек. Узурпатор деп коет андайларды. Кызматын кыянаттык менен пайдаланды. Туура беренелер коюлду. Анан кийин элди экиге бөлөм деп токтотуш керек. Азыр бийлик жашынакай ишин кыла берсин өзүнүн. Өнүктүрө берсин. Анан монтип саясий ар кандай боек кылып, коомду экиге бөлүп жарып, ушуга даярданышканда баардыгы эле былчылдатып мен кылып атам, мен мынтип атам деп каякта бюджеттин акчасы анын баардыгы, элдин акчасы. Токтотуш керек андайдын баардыгын. Камалсын. Мен кыйшалаңдап эле айтам, камалсын. Эмне кылдыңар? Ошондой эле дагы бир нерсе, ушул Ташиев биздин генералыбыз, биздин баатырыбыз, биздин президентибиз деп атып, мына ушул беренеге алып келдиңер. Бул берене оор. Бул беренеде билесиңерби? Болгон мүлкүн конфискация кылат. Жана ошондой эле баатырлыгын,
генералдығын, наамдарын алып кайып турган берени. Мына ушул жактайды түзүп бердиңер, кошоматчылары, жакындары. Мен жакындары деп айтып атканым, ошол өзүнүн жатындаш иниси, уялашы Шайырбек Ташиев жана ошондой эле бир тууганынын баласы жээн жаты алып келди. Канчыбек Ташиев биздин атабыз мынтип айтчы, апабыз мынтип айтчы, жебегиле, бирөөнүн мүлкүн тартып албагыла деп айтчы. Яны иниси эмне кылды? Үкөсү, жээн үкө. Кыргыз нефтегаздын 4 миллиардтан ашык сомун мулжуп, 46 миллион доллар башкача айтканда сол чөнтөктөрүнө салышкан. Муну мойнуна алды деп президент айтты. Аттуу достор, мына мына жерде элге кылган кызмат жерде калбайт деген жазуу турат. Көрдүңөрбү? Ооба, элге кылган кызмат жерде калбайт. Эгерде сен ал кызматты апапак мээнет менен таза ичпей, жебей, уурдабай, тонобой, бир туугандарыңды кызматка кое албай, жээндериңге мамлекеттин байлыгын тонутпой жасасаң, ал кызмат жерде калбайт. А бирок мындай элди тоноп, бечараларды тоноп, байларды тоноп, бизнесмендерди тоноп, мындай нерселерди криминалдар деле жасашкан. Дүйнөдө Пабло Эскобар деген белгилүү бир эң чоң мафиози, анан кайрымдуулук иштер менен алектенген бир чоң каракчы болгон, бандит болгон. Этеги аянычтуу бүткөн да. Алар да ошондой нерселерди жасашкан. Аларды да убагында колдоп, ой, бул элдин азаматы, элдин уулу дешкен. Мына бул жерде деле ушундай иш болот. Толтура тагдыры бузулган, канчалаган адамдардын тагдырына балта чапкан, атасынан ажыраган, бир тууганынан ажыраган үй бүлөлөр, жетим калган үй бүлөлөр, үстүндө жашап аткан үйүнөн ажырап, талаада калган үй бүлөлөр, адамдардын тагдыры, миллиондоп, миллиарддап, жылдап, 30 жылдап курган бизнесин 3 жылда тарттырып берип, талаада безип, качып жүргөн бизнесмендер, Шакиге окшогон, бүт байлыгын тарттырып коюп, тиги жүрөк оору менен өлгөн Журат Абдуллаевге окшогон бизнесмендердин каргышы урду Ташиевди. Мына мен Жони паркында туруп айтып атам, урматтуу туугандар. Мындай нерсени жасаш керек. Абдан жасап, жакшы жасаптыр. Бирок бул нерсени элди тоноп, байларды тоноп, анан кийин кустуруп, жанагындай мээнети менен бизнес кылгандар, мейли ууруларды кустура берсин, жанагындай мамлекетти тоногондорду кустура берсин. А бирок деген бизнесмендерди кустурганга эч кимдин акысы жок. Менчик деген кол тийгизбейт. Ошол урматтуу достор, мен ошону атайын ушул Жалал Абадка келип, Барп айылына келип, ушундай видео тартып, баардыгын кайрылып атам сиздерге. Биз мындай акты ак, караны кара дешибиз керек. Мындай кылган иштери жакшы. А бирок мунун аркасындагы канчалаган адамдардын тагдыры, талкаланган тагдыр үчүн Ташиев башы менен, керт башы менен жооп бериш керек мыйзам алдында.